Саламатсыздарбы? Мен атым Айжана Дилбаева, перманент макияж боюнча мастермин. Азыркы учурда мен коррекция кылып жатам. Коррекцияда биринчи эмне кылыш керек, жана кандай кылыш керек, баарын сиздерге айтып беремин. Коррекцияда бизде биринчи адамдын кашын тазалап алуу керек. Хлоргексидин 4%. Коррекция өзү негизи биринчи каш жасалгандан кийинки 28 же 30 күндөн кийинки коррекция сөзсүз болуш керек. Себеби биринчи жасалган кашты биз толук түрдө бүттү деп айта албайбыз. Андыктан бизге биринчи коррекция кылышыбыз керек. Андан кийинки этапты биз бүттү деген деп эсептесек болот. Эгер коррекцияда сиз келбей калсаңыз, сиз толук түрдө ал мастерди туура эмес кылды деп айта албайсыз. Себеби коррекцияда келинип бүтпөй калган жерлерди толук бүтүрөбүз. Жана өңү сиз айткандай туюк же ачык болуш керек болсо, анда сиз коррекцияда сөзсүз ошол цветке жетишесиз. Эми азыр биз кашты тазалап бүттүк. Бир гана кашты эмес, бул пешене зонаны дагы бир аз тазалоо керек. ПМ өзү негизи кашка 1 жылдан 3 жылга чейин. ПМ деген нерсе эмне? Өзү ПМ бул жөнөкөй жана өзүңүздүн кашыңыз болсун десеңиз, ПМ бул ошол процедура менен жасалат. Анан ал 18 жаштан жогору болот. 18 жашка чейинки кыздарга болбойт. Анан бул канцер бети боюнча жабыркагандарга да болбойт. Анан жана бул кожасы өтө эле назик адамдарга да болбойт. Зарылчылдыгы, эгер адам эртең менен туруп, кашын боёйм, анан кийин экөө тең бирде чыкпайт боёгонумда, бир өйдө же бир ылдыйда болуп калат дей турган болсо, ал адам ушул ПМге келсе, биз асимметрияны симметрия кылып, каштарын бириктирип, өзүнө жаккан түстө, өзүнүн жаккан формада чыгарып беребиз. Ал 1 жылдан 3 жылга чейин жүрөт. Коррекция менен биз бул ишти бүттүк деп эсептесек болот. Түскө келе турган болсо, биз пигментти туура тандашыбыз керек. Себеби эң биздин башкы ишибиздин натыйжасы бул пигменттен көз каранды болот. Эгер биз пигментти туура эмес берип алсак, ал көгөрүп же кызарып кетиши мүмкүн. Ал бир гана көгөрүп, кызарып, пигменттен гана көз каранды болбойт. Ал учурда эгер кашын жасаткандан кийин адам гормоналдык таблеткаларды колдонсо, ал учурда адам кичине өзүнө дары-дармектерди колдонуп, ийне сайса, ал көгөрүп же кызарып кетиши да мүмкүн. Эгер көгөрүп, кызарып кете турган болсо, биз кантип жасайбыз деген суроо пайда болот. Эгер адамдын бизге келген аялдын же кыздын кашы жасалгандан кийин көгөрсө, биз аны кантип оңдойбуз? Биз аны корректордун жардамы менен оңдойбуз. Аялдын кашы көгөргөн болсо, ага биз кызыл цветтеги корректор менен оңдоп алабыз биринчи учурт. Андан кийин өзүнө жаккан пигмент менен кара түстө же күрөң түстө боёп беребиз. Бизге биринчи клиент келгенде сурайбыз, сизге кандай каш керек, кандай түстө болуш керек. Андан бирөө сурайбыз, сизде кандай аллергия бар, эмне дары ичсеңиз сизге аллергия берет. Андан кийин биз анестезия беребиз кашыначы. Мүмкүн анестезияга дагы аллергиясы бардыр. Аны дагы сурайбыз биз. Ар бир адам докторго, стоматологко барган. Эгер үкөл чеккен болсо, ага аллергиясы барбы, жокпу, аны да сурайбыз. Эгер ага аллергия бар болуп турган болсо, биз андай нерсени жасабаганга аракет кылабыз. Мектеп окуучуларына мен аларга сунуштабайт болчумун, себеби алардын териси ал нерсеге даяр эмес. Алардын жабыркап калышы мүмкүн териси. Ошондуктан аларды сунуштабайм, жөн гана өзүнүн чыныгы кашы менен боёп жүрүшүн каалайт элем. Кашын жасаткандан кийин мүмкүн болушунча кашты боёбогонго, тоналканы тийгизбегенге жана өтө эле катуу жышып жууганга болбойт. Анан буну күнгө, күйгөнгө кандай болот дей турган болсо, эгер эс алам, башка көлгө барам дей турган болсо, 2 жумадан кийин барганга болот.